Саламатсыздарбы, урматтуу спорт көздөрү, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү Сузак районуна караштуу Телтор ат майданынан алып көрсөтүүнү туура көрдүк. Бул жерде көк бөрү оюну боюнча Жалал Абад шаардык мэриясынын кубогу үчүн чоң турнир болуп өттү. Анда назарыңыздарда мына ушул турнирден тартылып алынган репортаж. Her bir ulutun özünün kadasaltı, ürpadatı, uluttuk oyunu var emesmi. Biz dağı uluttuk oyunumuz көк бөрү болгондо, bu kengiri жайылтуу максатында дагы biz быйылкы бюджеттин эсебине акча каражатын киргизип, өзүнүн графигибизге киргизип, мына бүгүнкү күндө ушул оюнду элдин астына алып чыгып атабыз да. Бул оюн менен биз сыймыктансак болот. Ата-бабаларыбыз бул оюнду ойноп келген. Азыр ат жалында биздин жеңил балдарыбыз ойноп, буну дүйнөгө таанытат да. Ошол үчүн биз муну шаардык бийлик алып чыгып атабыз. Мындан кийин дагы ушул көк бөрүнү улантып кетесиздерби? Сөзсүз түрдө, эми бул өзүңүз белгилеп айтып кеткендей биринчи жолу болуп атат. Шаар көк бөрү оюнун колго алып өткөзүлгөндүгү боюнчачы. Бул болсо бөлөк улуттук оюндарды көп басым кылчу элек, күрөш, футбол, волейбол дегендердичи. Мен ушуну колго алып, биринчи жолу көк бөрү шаардын деңгээлинде өтүп атат да. Эми быйыл өттү, Кудай буйруса. Эмдиги жылы мындан дагы чоңураак, мындан дагы акча каражатын көбүрөөк бөлдүрүп, чоң деңгээлдерде өткөзөбүз. Буну мен сөз түрдө белгилеп айта алам. Мына ушул оюндардын уюштуруучусу жана башкы демөөрчүсү катары муну оюндарга бөлүнгөн байгелүү фонду кандай болду? Байге фонду биринчи орунга 50 000, экинчи орунга 30 000, үчүнчү орунга 20 000. Алыс жакындан келген биздин оюнчулар дагы четте калбасын деп 4-чү орунду белгилеп 10 000 сом акча каражатын
биз бөлүп берип атабыз. Ошонун эле катарында биздин калыстар тобу да өзүнүн калыстыгынан тайбасын деп аларга да акча каражатын биз бөлүп бердик. Ошондой эле мыкты аттын ээси да. Мыкты аттын ээси, мыкты оюнчу деген да номинацияларыбыз бар. Golunu alıp geçti. Golda. Savunma çıktı. Yok. Pagodan hem Allah Taala sonun kılıp berdi. Oyunlar hem sonunu tutat. Baldardın dayardığı da jakşı. Mir oşo muna bir jakşı iş-çara kılıp atat. Allah razı olsun jetekçisine, anın administrasiyasına. Munda oyunlar köp bola bersin, biroq sonunu öttü ataka oyun. Dayardыкта да jakşı baldarda. Özüңөр да көрүп атасыңар го. Жалал Абад шаарында, Жалал Абад областында калыстар жокпу? Даярдаш керек да. Даярдаш керек да. Калыстар облас боюнча эки эле калыспыз. Ана Кудай кулуп, анан Сарыбашып экөөбүз биз эле. Анан мындай чоң оюндарда экөөбүз гана калыстык кылабыз. Анан айылдар аралык оюндарда, өкмөттүк аралык оюндарда бирөөлөрдү жардамчы кылабыз. Анан мына эми серьездүү оюндарды өзүбүз карайбыз. Кана эми аркабыздан дагы 4 судья даяр болуп турса жакшы болот эле да. Республика барып сертификат алып келиш керек да, кичине бир аз окуш керек. Ошону чыгынса болот, атуулдар көп судья болом дегендер. Анан эми Кудай калыстыгыбызды кылат экенбиз, анан бизди коюп атышат да. Savunma ayarlı bulunsa. Балдар жакшы чабып атышат. Улуттук оюндарды ушу өнүктүрө берген жакшы болот. Көбүн эсе мына түндүк тарапта ушу Тайгазанга чабышат дагы. Мына түштүк региондорунда Аламан байге кылып чабат да. Кайсынысына көбүрөөк токтолуш керек өзү? Кыргызга түбүнөн ушу Аламан улукка көнгөн да. Анан Тайгазанга келип ушу жакын арада киришти. Bu balдар өкөнөтөн көнгөн. Жакшы оюн болуп атат, күмбүркөк, жакшынакай чаң жок, таза оюн болуп атат, жакшы. Биздин Кыргыздын ушундай оюндары өнүгө берсин, өсө берсин, ушу зрительдер көбөйө берсин. Бардык болельщиктер ушу чаппасады болейт этип келип отурабыз ар командага. Мына мына көк бөрүдө көбүн эсе аттарга көбүрөөк маани берилет да. Мына сиз көрүп отурганда мына аттардын мындай деңгээли кандай экен өзүчү? Аттардын деңгээли ушу эң жакшы. Өзү негизи ушундай Тайгазанда аттардын кандай экендери билинет да. Кандай жакшы аттардын ушу Тайгазанда билинет. Аламан улакта ал эсептелүү аттар чыгып калат. Азыр эми жакшы аттарды баарын үйүргө коюп бирдик. Үйүрдө берде дагы бир аттар келип атат. Жакшы аттар баардыгы үйүрдө коюп берилди азыр. Мына дагы азыркы аттар деле жакшыдай го көрүп отурабыз. Ушуну Кыргыздын эмелери көбөйө берсин ушундай аттары. Жылкы жаныбар жакшы нерсе. Кыргыздын бүт таанытып атат дүйнө жүзүнө. Бул оюн өтө жакшы маанайда өтүп атат. Бир жагы Кудай дагы сүйүп турат окшойт. Аттарга жеңилдик болуп атат. Орозо маалында бул ынтымак, жакшы, биримдик оюн болуп атат. Мындай оюн, мындай салмалыктар областта өтө көп өтүп атат, ачыгын айтканда. Кээ бир адамдар аштын, тойдун улактарын алып келип атат. Мэрия да ошонун катарынан калбастан келди. Мына афгандардын улагын көрдүк. Көк арт багыш коомунун жакшы улактарын берип ушул жерде. Бул улактардын акыркы жыйынтыктары болуп атат. Мен ойлогондой Сузак кыйла чоңураак деңгээлге чейин барып атат. Мисалы үчүн жаштык командасы Ысык-Көлгө барып 3-орунду ээлеп келди. Ал дагы Сузактын ушул жерден кичине болсо да машыкты. Ачы командасы Түштүк жергесинин оюнунда Баткенде 2-орунду ээлеп келди. 100 000 ээси болуп. 9-майга квота алып келди. Бул дагы ушул жердеги салмалыктардын аркасында келген ийгиликтер.
таза кандуу аттарды, үйрөнгөн жакшы аттарды алып келип, ошол жерде тындырбай ушундай самалыктар болуп турса, биз дагы таластагыдай эле, көлдөгүдөй, чүйдөгүдөй командалар чыгарса болот. Областта Кудай кааласа, жакшы командалар чыга турган болуп калды. 5 минут oyun, 5 minutта gol düşmese bulut bolot. Gol düşse sırası toktayт ошол жерден. Эми урматтуу спорт каармандары, сиздер Сузак районуна караштуу Телтору ат майданында өтүп жаткан Жалалабад шаарынын мэринин кубогу үчүн биринчи турнирдеги финалдык таймашка назар салып турасыздар. Финалдык таймашта Жалалабад шаардык кеңешинин алар кийимдери асман түсүндөгү оюнчулар, ал эми алардын атаандаштары көк кийимчен чабандестер Жалалабад шаардык бажы кызматынын улакчылары. Мына улак менен азыр Жалалабад шаардык бажысынын чабандестери болду. Урматтуу спорт каармандары, буга чейин бөлүнгөн 2 таймдык беттешүүдө жалпы эсеп 3-3 болгон. Ошондуктан уюштуруучулар тарабынан 5 минуталык убакыт берилген. Азыр мына ушул 5 минуталык убакыттын беттешүүсү өтүп жатат. Дагы бир рет кайталай турган болсом, ат майданында Жалалабад шаардык кеңешинин жана Жалалабад шаардык бажы кызматынын чабандестери баш байге үчүн финалдык беттешүүдө кез келип турган чагы. Азыр улак менен Жалалабад шаардык бажысынын чабандестери болду. Урматтуу спорт каармандары, беттешүүнүн алгачкы ирмемдеринде ат майданында бир аз жамгыр жааган. Ошондуктан дагы көк бөрү тарткан оюнчуларга жеңил болгон. Мына ушул беттешүүнүн кийинки бөлүктөрүндө күн чайыттай ачылып, азыр ортодо оюн алып барып жаткан чабандестерге дагы бир аз кыйынчылык болуп жатат. Негизинен алганда Жалалабад шаарынын мэринин кубогу үчүн 7 команда ат майданында беттешке чыгышкан. Алар Жалалабад шаардык кеңешинин командасы, Жалалабад областтык ички иштер башкармалыгынын жана Жалалабад шаардык ички иштер бөлүмүнүн, ошондой эле Тайгараев аймактык башкармалыгы, Жалалабад шаардык суу башкармалыгы жана Жалалабад шаардык бажы кызматынын командалары. Эми болсо ошолордон иргелип эң күчтүү делген 2 жамаат, алар Жалалабад шаардык кеңешинин командасы, ошондой эле шаардык бажы кызматынын жамааты башкы байге үчүн ат салып турган чагы. Жана айтып өткөнүмдөй, беттешүүнүн 1-2 бөлүгүндөгү жалпы эсеп 3-3 болгон. Эми болсо кошумча берилген убакыттын акыркы минуталары өтүп жатат. Дагы бир жолу кайталай кетсем, жалпы эсеп азырынча 3-3. Акыркы кездери Жалалабад областында көк бөрүнүн командалык түрү болгон, же тагыраак айтканда Тайгазанга
атаандаштары улак таштоо боюнча оюндары бир топ алга жылган. Буга далил катары мына ушул Жалал-Абад шаарынын мэринин кубогу үчүн өтүп жаткан беттешүүнү айтсак болот. Улак менен Жалал-Абад шаардык кеңешинин командасынын оюнчулары бара жатышат. Беттешүүнүн акыркы ирмемдери улак менен Арген Абдуллаев болду. Мына урматтуу спорт каармандары, кошумча берилген убакытта атаандаштарынын тайгазанына 4-чү улакты таштаган бул Жалал-Абад шаардык кеңешинин командасынын оюнчусу Арген Абдуллаев болду. Мына ушентип жалпы эсеп 4-3 жеңишке шаардык кеңештин командасы жетишти. Кыргыздын намысын коргогон биле күчтүү жигиттерибиз өтө жакшынакай оюнду көргөздү. Биз ушу 7 командага тең терең ыраазычылык билдиребиз. Мынакей биз менен катардаш отурган жетекчилер дагы бардыгы ыраазы болду. Мен ойлойм, бу жерге келген коноктор дагы жакшы ыраазы болуп, оюнду көрүп отурду десем болот да. Сиздерге Кудай кааласа, Кудай буйруса, ушун менен шаардык бийлик, мэрия тарабынан биринчи акыркысы болбойт. Элдиги жылда мындан да мыкты улакты уюштуруп берүүгө биз сиздердин астыңыздарда сөз түрдө сөз беребиз. Сиздерге ден соолук, үлгү өмүр менен аман болгула, ушинтип Кыргыздын улуттук оюндарын даңазылап жүрө бергиле. Ден соолукта болгула. Терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Кошо коюңуздар. Анда сыйлоо аземин өтө берсек. Биринчи мыкты оюнчу деп 2000 сом Абдуллаев Арген граната менен сыйланат. Келгиле. Кошо коюңдар. Азамат Арген, рахмат. Ушундай чаап жүрөр. Кошо коюңдар. Bizden oyun жақсы oldu. Өте зор болды. Бұл кезде біз көптен бері дайындалып жүргенбіз. 7 команда болды. Барлығы жылы күшті команда. Oyun жақсы болды. Өте зор болды. Жақсы болған екен бірді алдық. 2000 сом үй грамотамен аю деген ат сыйланат. Ondan keyin 4-cü orunga 10.000 сом Dost Kuruluş komandası granata menен sыйланат. Қанша коюлуп атат? Азамат ушундай чаачы қанша коюлуп атат? Шаарыбыздан жана областыбыздан ушундай командалардан чыгып берсин. 3-cü орунга 20.000 сом Суу чарба командасы. Koça koyulurlar diyelim. Pazarlarına giriyorum. 2-ci orunga 30.000 som Bazı komandasından. Gel başlık. Koça koyulurlar. Bu komanda Batkenge varıp 2-ci orunda öyle vergen komanda. Koça koyulurlar. Rahmat. Yaxşı oyunlar gösterdiler. Ondan keyin 1-ci orunga Ыстыкөл жергесине Жалал-Абад областынын атынан барып, 3-cü orunga чейин ойноп, эң жакшы оюндарды көргөзүп келген бул шаардык кеңеш командасы. 50.000 сом жана кубок. Канча коюлуптур? Granada medallari менен насыйланып өттү. Эми Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасы Орозбаев Муткелет. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү жана спортсмендер.
бардық игілікке жеткен, жеңіске жеткен командаларды барыңыздарды құттықтаймыз. Ошондой эле ушул биздин Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан катышып берген командага чоң ыраазычылык билдиребиз. Жигиттер дайыма ушундай билеңерден күчүңөр кетпей, кыргыздын намысы болуп, ат үстүндө ойноп жүрө бериңиздер. Ийгилик каалайбыз. Бул жерде эмес, республикалык деңгээлдеги оюндарда дагы ийгиликтерге жетишиңиздерди каалап кетебиз. Анан азыркы призовой фонддон сырткары дагы биздин депутаттарыбыздын кичине тыйыныбыз бар, ошону дагы кошумча кылып берип коеюн, уруксат этсеңиздер. Суммасы 20 000 сом. Жалал Абад шаарынын мэри Орноков Эрнисбеке жана Жалал Абад шаарынын кеңешинин төрагасы Орозбай Нуртуреке. Андан кийин Жалал Абад шаарынын Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Зиядиев Эрнисбеке чоң ыраазычылык, рахмат, ушунчалык поддержка берип, областыбыздан бир жакшы командалар чыгат деген жакшы ниеттериңиздерге чоң рахмат. Судьяларга 10 000 сом келиңиздер. Судьялар. Судьялар келесиңер. 10 000 сом. Ушуну менен Тайма спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана алып барган Маматкадыр Маматалиев, тасмага түшүргөн телеоператору Манас Назаров, монтаждаган видео инженери Искендер Шакарбеков. Дайыма спорт менен машыгып чын ден соолукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.